3,5 гектар жерде 700 мың төлеп атат. Bir шиттен bir сотка жетпеген жерде 2 миллион түшүп атат. Жақсы жетекчилерди, опытный жетекчилерди, силерге окшогон жөнөкөй сотрудниктер, орун басарлар башын жок кылып атасыңар. Bir күндө канча патент таркатканыңардан бери билем мен бардыгын. Жетекчиңер кетип, орун басарлар калабыз деп отурасыңар азыр жакшы. Иштин бардыгы силерде ачык айтып коеюн. Сайыпжан Эркинбаевич, эми мына ушул жетекчилер отурат, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер, мактын жетекчилери, бардыгыбыз аракет кылып атып, Кудайга шүгүр. Жылды жакшы жыйынтыктадык. Мына коргоо органдары, прокуратура, финполиция быйыл жакшы жардам беришти. Ички иштер кызматкерлери мына мурасабиштер отурат. Ушулар да мына экономикага көңүл буруп, быйыл бир топ жакшы төкпөгөн салыктарды толтуруп, мына быйыл жакшы эле болдук да. Анан эми мына негизги өндүрүш тармагында да Кудай буйруса шаардык мэрия жер бердик. Быйыл күтүп атабыз. Чоң завод, фабрикалар ачылышы күтүлүп атат да. Ошол келген инвесторлорго рахмат. 150 миллион, 300 миллион доллардык мына проектлерди ишке ашырып атышат да. Биздин учубуз куру эмес экен. Ушул өзүнүн шаардык жигиттер келип, ушундай чоң инвестиция алып келип атат. Буга бардыгыбыз жалпы эл, айрыкча биз жетекчилер ошондой инвесторлорго ыраазычылык айтып, келген инвесторлорго биз дайыма ушундай эшигибизди ачып, колдон келген жардамыбызды берсек, качан ишкерлерге жакшы жол ачып, жакшы мамиле кылып, ошолорго моралдык колдоо көрсөткөндө Кудай буйруса дагы жакшы ийгиликтерге жетебиз деп ойлойбуз. Мына азыр справкада көрдүңүздөр, демөөрчүлөр менен быйыл мына ушул жарлыктын алкагында дагы бир топ жакшы жардам беришти. 26 миллион сомдук жеке ушу ишкерлердин жардамы менен мына ички инвестиция тартылды да. Бул мына борбордук стадионубуз, скверлер, бир топ дагы майда чүйдө иштерге көп жакшы жардамдар беришти. Биз буну быйыл дагы Кудай буйруса улантышыбыз керек да. Бирок эми сиз ушул экономика тармагын тейлеген биринчи вице-мэр катары биз эми өзүбүздүн дагы ички мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да, ички мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Кандай алганда дагы ушул салыктарды, мына көмүскө салыктарды чыгарабыз. Кандай кылганда дагы жергиликтүү бюджетибиз көтөрүлөт. Канча мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ушуга токтолсоңуз, анан кемчиликтер да бул эми. Кайсы тармакта биз жетише албай атабыз. Мисалы мына кайра бөлүштүрүү фондунун жерлери бар бизде. Канча сугат жерибиз бар? Жапалак аймагында. Бизде бүгүнкү күндө ушул 6 неменин бир эле жапалак айыл чарбасында болгондуктан фонддун жерлеринин жалпы аянты бул 1136 гектарды түзөт. Анан анын ичинен суулуусу 113, бак тарактар боюнча 139 гектар. Жалпы 1136 гектар жерде, суулуу жерибиз 113 гектар. Кайрагайда 684 гектар. Ошону айтып атам да, бизде азыр сулуу жерибизде канчага берип атабыз ушул ижарага? Бул боюнча Талабек Насырбекович өзүңүздүн протоколдук тапшырмаңыз бар эле, биз өзүн барып көрдүк. Акыркы жолу ошол комиссиянын курамы менен бекитилген Жапалак аймактык башкармалыгында 2017 жылы бекитишкен экен суулуу жерлерди. Кайсы жылы? 2017. Канча азыр суулуу жерибизде? Суулуу жерде баштапкы баасы суулуу жер 4000 сомдон 5000 сомго чейин экен. Анан кайракы жердеки 500 сомдон 1000 сомго чейин дайын ушундай бекитилген экен. Сиз анализ кылдыңызбы? Биздин мына коңшу Карасы району, Арабан районундагы суулуу жерлер бүгүнкү күндө канчага берилип атат? 1 гектары канча арена берилип атат? Мен бул боюнча анализ кылып көрдүм. Ошол сиз айткан Кара сууну алдык, Арабанды алдык. Ал жерде 1 гектар жер бүгүнкү күндө орточо эсеби 12 миңден жердин категориясына карап 24 миңге чейин бар экен суулуу жерлерчи. Биз эми азыр бул боюнча атайын комиссия түзөйлүп деп атабыз, жумуш комиссия түзүп, жеринен көрүп, буйруса биз эми өзүбүз дагы кызыктарбыз буга.
иш алып барабыз деп. Siz dağı жақсы сұраsanız, ben bilgende men mına oblast yetekçilik turganda. Mına 30 adırdağı жерlere 50 mingge çeyin çıkkan, 40 ming, 50 mingge çeyin çıkkanda mına aktiviteli men жалған aytırbasa gerek. Tura. Бұл эми мен 50 ming, 60 mingge көтөр дебейли. Ana bizdin oşul içki resurslarımızı paydalanışımız gerek de buna men eme ne için suroo berip atam. Urmatly ayыл ökmöt bar da berde japalagaylar. Düşünüp atasız da mına bu suroo sizge tiyешелүү da. Men siz жаңы дайындалып конкурска катышып отуп келгениңизде айтканымда элди дагы үйрөтүшүбүз керек да. Мына ошол кайра бөлүштүрүү фондунун жерин пайдалангандан кийин өзүнүн пайдасын ойлогондон кийин жергиликтүү бюджетти да ойлошубуз керек да. Ал жер биздин фонддун жери болот. Ошону туура пайдаланышыбыз керек. İşletпей айткандар болсо, иштете тургандарга аукцион менен беришибиз керек. İşlete turganlarga. Aksiyon деген бул ошол бюджетке пайда алып келет. Ким кымбат берсе ошого беришибиз керек да. Анан үлүш жерлер пайдаланып бөлүнүп берилген жапалак аймагында. Туурабы? Ошону эми мынаны айыл өкмөт, сиз Сайыпжан Эркинбаевич мындай бир анализ жүргүзүп ошого жер салыктарын жакшы көтөрүшүбүз керек да. Анан мына 17-жылдан бери бизде көтөрөлө экенсиңер, 17 жылдан бери. Bunu etap менен акырын жылда ошо келиштин негизинде аукцион менен жерди бериш керек да. Ошондон пайда түшөт. Бул түздөн түз жергиликтүү бюджетте кала турган акча ошол. Анан биз жерди ээлеп алып, же иштетпей, же элге пайда тийгизбей, анан өзүбүздүн үлүш жердегидей кылып пайдаланып отура берсек, анда көтөрүлө албайбыз. Болгону ошо мына 113 гектар сулуу жерибиз болсо, кичинекей 2000 гектарға жетпеген жерimiz болсо, ошон үчүн ушуга көңүл бургула. Бул биринчиси. Экинчиси да мына умес да отурат да. Умес барбы? Умес барбы? Мына Шимергешевич. Мына бизде мына жергиликтүү бюджетти көтөрө турган Сайыпжан Эркинбаевич. Мына өткөндө дагы айттым, азыр да мына активдин астында айтат. Толук бизде мүмкүнчүлүктөр бар экен мына. Былтыр 40 milyon болса азыр канча бердик? 50 milyon коштук, 90 milyon план бердик да. Муну аткарышат булар. Бизде дагы мүмкүнчүлүк бар ошону да көтөргөнгө. Ага мына сиз баш болуп, мен баш болуп, туура анализ кылып, бардык жерди карап чыкпасак болбойт мына. Түз жергиликтүү бюджет көтөрө турган мүмкүнчүлүктөр толтура. Тура, мисалы мына бир шитти биз алып койдук. Мына бир шитти алдык. 96 ming so'm tөгүп жүргөн. Азыр 2 миллионго акчасын түшүрүп бердиби? 2 миллионго түшүрүп берди муну. Эме акчасын түшүрүп берди кой элек шитке. Тем более заманбап мында LED экран, жалюзный кое турган. Бул шаардын көркү экинчиден 22 эсе көтөрүлүп атат. Буга чейин болгон ушунча шаардын ичинде бардык шиттер биригип 2 миллион 300 ming төгүп жүргөн да. Бардык шаар боюнча шиттен мына бизге арендага 2 миллион түшүп. Азыр бир шитте мына 2 миллион түшүп атат. Карап койгула 22 эсе көтөрүлүп атат. Мына экономика, мына акча. 5,5 гектар паркыбызды 5,5 гектар Навай парктын. 3,5 гектары биздин муниципалдык эме. Я. 3,5 дейм ошо. 3,5 биздин муниципалдык жер. İçinden ne деген мына? Илгерки Союз мезгилинде курулган парк бир дагы аттракцион алмашылган эмес, оңдоп түзөп былтыр биз барып кичине эки жагын караттык да. Төлөгөнү 700 ming so'm акча. Мына 3,5 гектар жерден 700 ming төлөп атат. Да бир шиттен бир соткке жетпеген жерде 2 миллион түшүп атат. Азыр мына проекттерди даярдатып атабыз. Проектleri даярдатып атабыз. Ошолорду тез умес мына сиз отуруп туруп кечиктирбей, акчасын жергиликтүү бюджеттен проектке берип, проектти тез аранын ичинде даярдатып туруп, анан жаңы заманбап аттракциондор, каерде кафейни, каерде ашкана, каерде ажаткана, эмне болуш керек проект конкретный даярдатып, коомчулуктун талкуусуна коюп туруп ошол проектине. Анан лот-лотко бөлүп туруп, аукционго коюшубуз керек. Анан көтөрүлөт биздин Сайыпжан Эркинбаевич. Анан мынантип эми жакшы болуп аткан статистиканы мына алып туруп берип атасыңар. Бирок бизде дагы изденип коюшубуз керек мына. Бассейн, например, муниципалдык бассейн. Канча жылдан бери, 10 жыл, 15 жылдан бери, 2009 жылдан бери муниципалдык бассейнде 1 сом акча түшүргөн эмессиңер мына. 1 сом акча түшпөптүр.
жеке менчигинде пайдаланып жүргөн. Былтыр барып текшердик, 2 күн мен комиссия түзүп хронометраж кылдым, 2 күндө 200 миңден ашык акча түшүп атат мына. 1 тиын акча власть этип, ошону бир заман талабына жооп бере турган кылып оңдотуп койгон эмес. 1 сом. Аны да проект даярдатып туруп, крытый круглогод иштей турган бассейн кылып, биз муниципалитет жер менен киришибиз керек. Инвестор азыркы окшогон инвесторлор келип акчасын салып, элге дагы жакшы, жергиликтүү бюджетке дагы жакшы боло турган шарттар түзүшүбүз керек да. Мына 1 тиын бербей муниципалдыкты топтоп алышып жүрүшөт да. Эми тапканынын бир 30% төлөп койсо биз рахмат айтат элек да. Анан каяктан жергиликтүү бюджетти көтөрөбүз? Каяктан акча табабыз Сайыпжан Эркинбаевич? Мына көрдүңөр, налоговый боюнча отура бериңиз. Мүмкүнчүлүктөр бар. Налоговый келдиби? Зам, Мына бир 2 эле базарды, Жеңиш Парпович, 2 эле базарды биз комиссия түзүп караттык да, Жеңиш Парпович. Мына 2 базардан 1000 адам текшерсе, 600-700-сүндө патент жок чыгып атат. Бул деген мына көмүскө 60-70% деген сөз болуп атат да. Патенттерди алышпайт. Эми чоң ишканаларга кирбейли, чоң ишканаларга кирип жакан кармап чыгасың. Жакшы, мына азыр укук коргоонда турат, быйыл жакшы карашып, баягы башында айткандай түшүрүп берип атышат 100 миллиондогон акчаларды. Мен өзүбүздү мына жергиликтүү бюджетти кала турган мүмкүнчүлүктөрдү айтып атам да. Ушуларга катуу көңүл буруш керек. Мен атайын, буну айтып атам, Сайыпжан Эркинбаевич иштеп атат, бирок мына активдин астында да жылдын жыйынтыгында айтып коюшубуз керек. Ошон үчүн баягы эсиң барда этеңди жап деген жакшы сөз бар. Урматтуу актив мына жетекчилер, ишкерлерге туура түшүндүрүп, анан биз салыкты көтөрөбүз деп эле 2 эсе 3 эсе эмес, ошону туура эле төктүрүп койсок, ошол төлөй турган салыгын туура төлөтсөк, бизде дагы чоң мүмкүнчүлүктөр бар экен. Буну мен былтыр жаңы келгенде билбесем дагы мына 1 жыл ичинде көп нерсени изучать эттик да. Бардык мына 6 ай менен жыйынтыгы менен Жеңиш Парпович сунуш бердик. 9 айын эскертүү бердик. 9 айын жыйынтыгы менен бардыгын карап, мына отурган коллега мүчөлөрү сунуштап, мына азыр сунушту бергенбиз кызмат акыбалын четтетүү боюнча. Ушуну дагы бир Жеңиш Парпович барып бир карап председателине айтып бербесеңиздер, мына биз бардыгын сыйлайбыз, бардыгын урматтайбыз, бардыгы менен мына келгенде айткам, иштешкенге кызыктайбыз, бирок ишиңер боюнча баалайбыз дегенбиз да. Мына баалап сунушту берип атабыз. Мыйзам боюнча председатель четтетиш керек экен кызматынан. Бирок бүгүнкү күнгө чейин мына 9 жылды жыйынтыктабыз, 3 ай 4 ай болду, бул маселе чечилбей атат да. Мен ал кишини да адам катары сыйлайм. Улуу катары, адам катары сыйлайм, бирок иши боюнча по факту биз сунуштарды бердик да. Анан эгер ушундай нерселер карап берсе, мына мен ойлойм, иштин шаардын эли үчүн, мамлекет үчүн бир топ жакшы болот эле деген ойдобуз. Түшүнүңүз да, Сайыпжан Эркинбаевич. Ошон үчүн мына салык кызматына биз келгенде эле мына бирдиктүү терезеге жергиликтүү бюджеттин эсебинен акча бергенбиз, мына электрондук патент көркүлө деп мына бирдиктүү терезе ачылды Жеңиш Парпович. Аракет кылып атышат, бирок анын дагы жолдорун таап атышат да. Мына жакшы жетекчини дагы, урматтуу орун басар, жакшы жетекчини дагы силер азыркы окшо айыл чарба продукциясын сатып аткандар андай мындай деп маалыматты силер туура эмес бересиңер, туура эмес маалымат жеткизесиңер. Жакшы жетекчилерди, опытный жетекчилерди силерге окшогон жөнөкөй сотрудниктер, орун басарлар башын жок кылып атасыңар. Ачык айтып коеюн. Түшүнүңөр да. Вазир жакшы, хан жакшы деп. Силер таза иштеп, силер туура маалымат бергенде жетекчиңер кетпейт эле азыр. Ушундай сунуш албайт эле. Мына ушул жерде дагы чоң коллегияда отуруп, сиз бизди жалганчы кылып атасыз. Түшүнүңүз да. Силер ошо туура эмес, бардыгы жакшы, бардыгы патент алып атат. Алдын ала барып, 1 күндө канча патент таркатканыңардан бери билем мен бардыгын. Алдын ала астыңарда комиссия келет атат мэриядан деп. Бардыгы видеого тартылган фактылар бар. Түшүнүңүз да. Бу жерде ак болбой иштегилеңиз силер дагы. Түшүнүңүз да. Менин мэрия буйрук чыгарганда мен силердин бардыгыңарды алат элем 1 күндө. Замдарды кошуп туруп, ачык айтайын. Мен приказ чыгарганда. Жетекчиңер кетип, биз орун басарлар калабыз деп отурасыңар азыр жакшы болот. Иштин бардыгы силерди ачык айтып коет. Иштегилегин, бу жерде актанбай, түшүнүңөрбү? Мындай коллега да айтканда, келгенде бардыгын айтып, туура болгон нерсени айтып,
сындан азыр жеңиш барып жаткандай жыйынтык чыгарып иштесек анан жакшы болобуз. Ким сындаса ошо сындан жыйынтык чыгарсак иш жылат да. Сындаган адамды душман кылсак анда эч качан иш жылбайт, айтып коет. Иш жылбайт, алдыга жылбайбыз. Ошо сын менен алдыга жылышыбыз керек болсо, бардыгыбыз. Түшүндүңүз да? Андан көрө азыр орун басарсыз. Барып жыйынды өткөзүп, мынандай коллегада биринчи суроо бизге берилип атат балдар. Келгиле, Кудайдан коркойлу. Иштейли, мына алдыга жылдырайлы, мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланайлы деп туруп иштеңиздер мына. Жылдын жыйынтыгы менен да кайтайын.